Кутман урматтуу достор, урматтуу биздин баракчанын катталуучулары. Бүгүнкү видеобузда биз сиздерге эмне үчүн биз Кыргызстан мамлекети өнүкпөй жаткандыгынын бир канча себептерин айтып кетебиз. Андыктан дал ушул видео башталаардан алдын биздин баракчага катталып, өзүңүздүн ой пикирлериңизди комментарийге калтырып кетишиңизди өтүнүп кетебиз. Эмне үчүн биз арттабыз? Илон Маск тарыхта алгачкы жолу жеке ишкер катары космоско адам учуруптур. АКШ эмнеге дайыма алдыда? АКШ эмне үчүн эң өнүккөн өлкө экенин түшүндүңүзбү? Илон Маск президенттин күйөө баласы, кудасынын баласы же бир чоң атка минердин баласы эмес. Илон Маскты бир жолудан налоговый, СНБ жана прокуратура баспады. Илон Маскты бир монополист келип ишин жаптырып салбады. Илон Масктан эч кандай доля сурабады. Илон Маск көп жайлардан справка, документ, башка нерселерди жыйнап жүрбөдү. Илон Масктын аэродромун мамлекеттик орган келип жаптырбады, ар кандай текшерүүлөр менен. Илон Маск көп жылдык мээнетин ТВ программаларына чыгып, Трампты мактоого алмаштырбады, баарына өз күчү менен жетишти. Илон Маск бул ишти кылып жатканда айланадагылар ага күлбөдү, боло турган ишти кылчы дешпеди, аны колдошту. Илон Маск ракетасын учуруудан мурда 1000 адам чакырып аш же той берген жок. Илон Маск өз ишинде профессионал адамдарды иштетти, тууганын, кайнысин жана башка дос тааныштарын иштетпеди. Илон Маскты НАСА колдоду, маалымат менен бөлүштү, бутунан чалбады. Илон Маск жумушчуларына жөн гана келип кетишкени үчүн айлык төлөбөдү, өзү да дачаларда доорон сүрүп жүрбөдү. Бардык иштин үстүндө өзү көзөмөлдөп, бардык ишке өзү көз салып жүрдү. Илон Маск максатынан тайбады, кичине акча таап, 1-2 точка ачып, үй бүлө куруп, бала чакасын багып эле жатпады. Илон Маск бардык нерсени Кытайдан алып келбеди, ал өзү жасады, анан да сапаттуу жасады. Кыскасы, өнүккөн мамлекеттерге сөз жок. Эми болсо биз эмне үчүн өнүкпөй жаткандыгыбыз сиздерге да белгилүү болду окшойт. Биз кандайча, кантип өнүгүшүбүз керек? Албетте, өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар.